Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга кутман күн. Сабактарыбызды баштайбыз. Учурда кырдаалга карата алтын эреже менен таанышабыз. Колдорубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Маанайлар эң жакшы болсун дайыма. Анда эмесем адабий окуу сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы төмөнкүчө. Билим түгөнбөс байлык. Касым Тыныстановдун аңгемеси менен таанышабыз балдар. Анда эмесем сабактын максаты биринчи чыгарма менен таанышып мазмунун түшүнөсүңөр. Экинчи билим жана байлыктын пайдалуу жактарын салыштырасыңар. Үчүнчү макалдардын маанисиндеги асыл ойлорду билип, жашоодо туура пайдаланууну үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, көңүл бурабыз бардыгыбыз. Бүгүнкү сөздүктөр менен таанышабыз. Кана эмесем сөздүктөр. Энчи атадан балага калган байлык. Өнөр, бир нерсени жасап алууну, аткара билүүнү үйрөнүү. Дөөлөт, кылган эмгегине жараша сый, урмат. Демек, бүгүнкү жаңы сөздөрүбүз энчи, өнөр, дөөлөт экен. Билим түгөнбөс байлык. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчинин баарын улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Ошондуктан энчини экөөнө тең бөлүп берели деп кеңеш салды. Күйөөсү аялынын тилин албады, акылын укпады. Аялы тарынып, бактын түбүнө ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу аялды көрүп, "Эмне ыйлап жатасыз?" деп сурады. Аял болгон окуяны жөн-жайын айтып берди. Жолоочу окуяга түшүнгөн соң аялга айтты: "Сиз бекерге эле ыйлабаңыз. Кичүү балаңызды окууга жибериңиз. Билим түгөнбөс байлык. Атанын дөөлөтү колдун кириндей. Бат эле жоголот." Аял жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын алыскы жерге окууга жиберди. Бала көп жылы тырышып окуду. Түрдүү сонун өнөр үйрөндү. Өнөрүнүн аркасында бай болду. Агасы ата дөөлөтүнө мас болуп жүрүп, өнөрдөн куру калды. Ата дөөлөтү бат эле бүттү. Абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурап калды. Мынакей балдар, биз аңгеме менен тааныштык. Анда эмесе силерге суроолор. Балдардын атасынын чечими адилеттүү болдубу? Эмне үчүн? Эне эмне үчүн капа болуп ыйлады? Бала өнөргө кантип ээ болду? Агасынын тагдыры акырында кандай болду? Өнөрлүү бала менен атасынын байлыгына мас болгон агасынын ортосундагы айырмачылык барбы? Айтып көргүлөчү. Билим түгөнбөс байлык деген акыл сөздүн мааниси кандай түшүнүңөр? Анда эмесе балдар, тапшырманы алалы. Акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Акылы бар билимди самайт, акылы жок кийимди самайт. Ушул макалдарды маанисин чечмелеп, үй тапшырмаларды аткарабыз. Демек, бардык суроолорго жооп берип, бардыгын айтып беребиз.